8-бөлүм. Элиша уулун тирилткен баягы аялга: «Тур, үй бүлөң менен жолго чык. Кайсы жерде жашай ала турган болсоң, ошол жерде жаша. Анткени Теңир ачаарчылык чакырды. Бул жерде 7 жыл ачаарчылык болот» деди. Тиги аял туруп, Кудайдын кишиси айткандай кылды. Ал үй бүлөсү менен Пелишти жерине барып, ал жерде 7 жыл жашады. 7 жыл өткөндөн кийин ал аял Пелишти жеринен кайтып келип, өз үйүн, өз жерин кайра сурап алуу үчүн падышага келди. Ошол учурда падыша Кудайдын кишисинин кызматчысы Гейхази менен сүйлөшүп отурган. Падыша ага: «Мага Элиша кылган жакшы иштердин баарын айтып берчи» деди. Ал Элишанын өлгөндү тирилткенин падышага айтып жатканда, Элиша тирилткен баланын энеси падышадан өз үйүн, өз жерин сурады. Ошондо Гейхази: «Мырза падыша, бул ошол аял. Бул анын Элиша тирилткен уулу» деди. Падыша аялдан сурады. Аял ага айтып берди. Падыша ага сарай кызматчыларынын бирин кошуп берип, ага таандык болгондун баарын жана өз өлкөсүн таштап кеткен күндөн ушул күнгө чейинки талаасынан түшкөн кирешесин баарын бүт кайтарып бергиле деди. Сирия падышасы Бенадат ооруп жатканда Элиша Дамаска келди. Бенадатка Кудайдын кишиси бул жерге келди деп билдиришти. Падыша Хазаэлге: «Колуңа тартып алып, Кудайдын кишисинин алдынан чыгып, андан Теңирден эркин сура. Мен ушул оорудан айыганбы» деди. Хазаэл анын алдынан тосуп чыгууга кетти. Тартууну, Дамасктын баалуу нерселерин 40 төөгө жүктөп алып, анын алдына келип: «Сенин уулум Сирия падышасы Бенадат мени сага жөнөттү. Ал мен ушул оорудан айыганбы деп сурап жатат» деди. Элиша ага: «Барып ага айыгасың деп айт. Бирок Теңир мага ал өлөт» деди. Элиша андан көзүн албай карап тура бергендиктен ал өзүн ыңгайсыз сезди. Анан Кудайдын кишиси ыйлап жиберди. Ошондо Хазаэл: «Менин мырзам эмнеге ыйлап жатат?» деп сурады. Ал: «Сенин Исрайыл уулдарына кандай жамандык кыларыңды билем. Ошон үчүн ыйлап жатам. Сен алардын чептерин өрттөйсүң, жаш уландарын кылычтап өлтүрөсүң, эмчектеги балдарын жанчып өлтүрөсүң, кош бойлуу аялдарынын курсагын жарасың» деди. Хазаэл: «Мындай чоң кылмыш кылгыдай сенин кулуң эмне дөөт беле?» деди. Элиша: «Теңир мага сенин Сирияга падыша болооруңду көрсөттү» деди. Ал Элишанын жанынан кетип, өз падышасына келди. Ал андан: «Элиша сага эмне деди?» деп сурады. Ал ага: «Ал мага сенин айыгаарыңды айтты» деди. Эртеси күнү ал жуурканды алып, аны сууга малып, Бенадаттын бетине жапты. Ал өлдү. Анын ордуна Хазаэл такка отурду. Исрайыл падышасы Ахаптын уулу Жорамдын патшачылыгынын 5-жылында Жүйүт падышасы Жошапаттын ордуна уулу Жорам такка отурду. Ал такка отурганда 32 жашта эле. Ал Иерусалимде 8 жыл падышачылык кылды. Ал Ахаптын тукуму кылган иштерди кылып, Исрайыл падышаларынын жолу менен жүрдү. Себеби Ахаптын кызы анын аялы болчу. Ал Теңирге жакпаган иштерди кылды. Бирок Теңир Жүйүттү өз кулу дөөт үчүн жок кылгысы келбеди. Анткени ал анын тукумунун чырагы түбөлүккө жаркырап тураарын убада кылган эле. Анын убагында Эдомдуктар Жүйүттүн кол астынан чыгып, өздөрүнө падыша коюп алышты. Жорам бүт майдан арабалары менен Сайырга жөнөдү. Ал түн ичинде туруп, өзүн курчаган Эдомдуктарды майдан арабаларынын башчылары менен кошо талкалады. Бирок эл өз чатырларына качып кетти. Ушул күнгө чейин Эдом Жүйүттүн кол астында эмес. Ошол эле убакта Либнада бөлүнүп чыкты. Жорам жөнүндө, анын кылган баардык иштери жөнүндө Жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Жорам ата-бабаларына кошулду. Анын сөөгү дөөттүн шаарына, ата-бабаларынын жанына коюлду. Анын ордуна уулу Ахазай такка отурду. Исрайыл падышасы Ахап уулу Жорамдын патшачылыгынын 12-жылында Жүйүт падышасы Жорамдын уулу Ахазай такка отурду. Ахазай такка отурганда 22 жашта эле. Ал Иерусалимде 1 жыл падышачылык кылды. Энесинин аты Аталея. Ал Исрайыл падышасы Омринин кызы болчу. Ал да Ахаптын тукумунун жолу менен жүрүп, Ахаптын тукумуна окшоп, Теңирге жакпаган иштерди кылды. Анткени ал Ахаптын тукуму менен тууган эле. Ал Ахаптын уулу Жорам менен Гилаттын Рамотуна Сирия падышасы Хазаэл менен согушууга барды. Сириялыктар Жорамды жарадар кылышты. Падыша Жорам Рамотто Сирия падышасы Хазаэл менен согушуп жатканда, Сириялыктардан алган жараатын айыктыруу үчүн Израэлге кайтып келди. Жүйүт падышасы Жорамдын уулу Ахазай
ооруп жаткан Ахаптын уулу Жорамды көрүү үчүн Израилге келди.